Жогорку кеңеш 2008-жылдын 11-апрелинде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактырган. Бул маселенин тегерегинде азырда талаш тартыштар жүрүүдө. Добушту берип алып актанып чыккандар андан көп. Биз ошол добуш берүүнүн жыйынтыгын айтып коюуну туура көрдүк. Макул болгондор: Баекова, Акрамов, Абдуллаева, Абдыраимова, Абдыразаков, Айдаров, Арабаев, Арсалиев, Атамбаев, Аттокуров, Байбураева, Байтеков, Бекенова, Данилов, Дербишева, Жолдошев, Джамалдинов, Жумабекова, Ибрагимов, Ибраимова, Иманалиев, Иманалиева, Исаева, Исанова, Кабаев, Кадралиев, Калмаматов, Карабеков, Каримов, Генжебаева, Койчубаков, Кудайбергенов, Кулбаев, Куликова, Кунакунов, Курманов, Летова, Мадумаров, Мамасаидов, Мамасалиев, Молдобаев, Мырзакматов, Назаров, Наргузиев, Ормонов, Орозалиев, Попов, Рахимединова, Садыбакасова, Сакебаев, Салахиддинов, Сан, Сидоренко, Сулайманов, Сыдыкова, Айтибай Тагаев, Рашид Тагаев, Төленов, Төрөбаев, Түлендибаев, Турсунбаев, Шадиев, Шен, Юсуров. Илгери Кыргызда жоону ким чапты? Алмамбет атакты Гималды Манас деп айтылчу. Анын сыңарындай кайсыл мамлекетте болбосун чек араны өлчөө, жерди берүү жана бербөө ишинин жоопкерчилиги өлкөнүн президентине жана жогорку кеңешине берилген. Демек, каркыранын берилишинде кол көтөргөн депутаттарды жана Акаев менен Бакиевди гана каркыраны саттың, бердиң десек жарышат. Каркыраны берип коюп, көл ичинде эч нерсе билбемиш болгон 4-чү чакырылыштын депутаттары кадам сайын каркыра үчүн жооп берүүгө тийиш. Аларга эмне үчүн мындай кылдыңар деген суроо өткөн тарыхтан жана алдыдагы келечектен дайыма берилип турат. Тарыхта талаш болбосун, Кыргыздын жерин ким сатты, ким берди деген суроого жооп болсун деп, кадимки 90 000 гектар жердеги эң кооз үзөңгү куушту Акаев деген президент жана төмөнкү депутаттар кол коюп, Кытайга беришкенин да айта кетели. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине макулмун деп добуш берген депутаттар: 10 май 2002 жыл. Абдрасулова, Алымкулов, Балтабаев, Куатбек Байболов, Боронбаева, Гогаев, Жолдошев, Акылбек Үсенбекович Жапаров, Жураев, Иманкулов, Карпасов, Кабай Карабеков, Жаңгуруз Каниметов, Комиссарова, Геремкулов, Гүчүков, Зайнидин Курманов, Куркмазов, Лобода, Мамбеталиева, Молдаташев, Осмонов, Субанов, Султан, Темир Аргимбаевич Сариев, Тайырбек Сарпашев, Раимкулов, Токоев, Талаконцев, Усубалиев, Кудайбергенов, Чекиев, Чермашев, Аскарбек Шадиев, Шарапов, Эркинбаев, Абдыганы Эркебаев. Ошентип, акыркы 10 жылда Кытайга жана Казакстанга өтүп кеткен жерлердин чоо жайын дагы бир рет эскерип өттүк. Каркыра менен үзөңгү куушта Казак менен Кытайга берилсин деген депутаттардын жана ошол кездеги Акаев менен Бакиевдин ысымдары такаталды. Бул маалыматтарды эч ким төгүнгө чыгарып соттоша албайт. Анткени булардын баары тарыхтын ак барагына кара тамгалар менен жазылып калган. Кыргыздын жерин, байлыгын, жан жаныбарын, токой жайлоолорун, өзөн сууларын берүүгө дит баккан Кыргыздын бул кыраандарына эмне десек жарашат. Элди алдап жогорку кеңешке барып, Кыргыздын жер суусун, байлыгын коргогондун ордуна башка мамлекетке бергендерди мекенчил деп айта алабызбы? Эл айткандан мурда алардын абийли козголоор бекен деген суроо жаралат. Эмнеси болсо да эл ишенимин алдап эл жерин саткандар Кыргызда болбосо экен. Ылайым мындан ары Кыргыздын бир каршы жери жатка кетпесин. Эл көбөйүп, жерибиз байлыкка толсун. Ата журтубуз бейпилдикте бактылуу өмүр сүрсүн деп тилек кылалы.